Урматтуу мекендештер, бүгүн улуу ата мекен согуштагы улуу жеңишке 75 жыл болуп атат. Ушул күнү советтик мезгилде тарбия алган, ошол мезгилде төрөлгөн жарандар үчүн бул абдан ыйык күн деп эсептелиш керек. Улуу ата мекен согушта жалпысынан 20 миллион халкы каза болсо СССР мамлекетинин, анын ичинде миңдеген кыргызстандыктар бар. 300 миңден ашык Кыргыз Республикасынын жарандары улуу ата мекен согушка катышып, айрым учурда өмүрүн аябастан батырлык көрсөтүп, улуу мамлекетти сактап калган. Биздин карызыбыз ал кишилердин алдында чексиз. Бизге жашоо берген, бизге тынчтык алып келген. Дүйнөдө мындай окуялар кайталанбасын деген тилегибиз ар бирибизде бар. Мен каалайт элем ушул күндү эч качан унутпашыбыз керек. Себеби бул биздин тарыхыбыздын жарык баракчалардын бири деп койсок адашпайбыз. Акыркы жылдары бир топ саясатчылар же айрым тарыхчылар аракеттер жасап атат. Ал согуштун маанайын, мазмунусуну, жыйынтыгын башкача көрсөткөнгө, тескери маани бергенге аракеттер болуп атат. Мен сиздерди чакырам, эч качан биздин ата бабаларыбыз кылган батырлыкты унутпашыбыз керек. Ушул күнү баарыбыз тең эскерип, кандай жакшы болгон экен, кандай батырлык кылган экен, биз ушуну эч качан унутпашыбыз керек. Келерки муундарга ушул элестин дайыма сактап өткөрүп беришибиз керек. Урматтуу замандаштар, сиздерди баарыңыздарды улуу майрам менен куттуктаймын. Ар бириңиздерге ден соолук, ар бири-бирөөгө тынччылык болсун. Алдыбызда турган оор акыбалдан тезирээк жакшыраак чыгып кетели.